Саламатсызбы эжеке? Жага саламатсызбы отам, сүйлөй бериңиз. Ден соолук боюнча. Кызыган 39 жаштасыз. 13 жашымда Мхм. жакшы эле жүрүп бирден эле баспай калдым да эже. Өткөндө коляска менен келгенсизби? Ооба. Ата энеңиз барбы? Атам өтүп кетти 2 жыл болду, 1,5 жыл болду. Апам бар. Бутуңуз иштебей калды же сезбей калдыңыз же эмне болуп баспай калдыңыз? Бутум сезимдери кадимкидей эле да, мурда басып жүргөндө кандай болсо ошондой эле болгон. Кыймылдабай турган. Иштебей калдым. Кыймылдабай калдым. Врачтар эмне деп айтышты? Врачтар эме шал оору деген диагноз коюшту. Анан шал оорудун эмесинен окшото албайм да мен өзүмчө. Анан жакшы болуп кетет деген да бар, анан ушул боюнча калат деген да бар да. 13 жашыңыздан, 13 жашыман. А так калган полный органдарыңыз бүт иштейт. Ооба, иштейт. Только самостоятельно баса албайсыз, Ооба, баса албайм. Анан колум дагы мындай слабый да, бирок колум мындай өзүм эптейм да, кол менен тамак жейм, өзүмдүн иштеримди жасайм. Жакшы эле, Кудайга шүгүр колум. Турмушка чыктыңызбы, балалуу болдуңузбу? Жок. Ойлоп көрүңүз, ошол моменттерде кандай нерсе болгон жашооңузда? Жашоомдо эч нерсени деле байкай албайм, бирок грипп болуп ооручумун да ошол убактачы. Анан ошол ооруум жакшы болуп, кайра кармаганда ошо 1 ай ичине чейин созулган да. 2 күн жакшы болуп калам, кайра ооруйм, анан мектептен ооруп калам, кайра үйгө кетем. Кайра жакшы болуп калам, анан ошентип укол алгам. Укол алып, биринчисин ошо алдым, экинчисин мектептен барып алдым. Мен 5 күнгө жазган да, 5-6 күнгөчү. Анан 3-сүндө 5-май эле майрам күн. Анан ошо иштебейт, үйүнөн алышың керек да, үйүнөн алып эле ушу үйгө келгичекти эле ошо араң эле келгем да, үйгө слабыйлашып отуруп, ошентип отуруп эле анан сол жагым иштебей калды. Андан акырын жылып отуруп бир бутум иштебей калды, 2 бутум тең. Анан анализ тапшырып, анализден жыйынтыгы чыкканга чейин ушу постельный режимде жатып калдым да, колдорум да иштебей. Андан кийин 2 жыл аралыгын, андан кийин 2 жыл ушу акырын лечение болуп отурдум, колум иштеди, бир аз баягындай эмгектеп, жөрмөлөп чылдым. Анан эми азыр ошодон кийин анан ошо бутка эч кандай жылыш болбой калды да. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз дагы. Ниет кылыңыз, билели, биз түпкү причинасын билели да. Караңыз, эми жакшылап көңүл буруп караңыз. Маңдайыңызда 2 фигура болот. 2 фигура. Биринчи фигураны карап караңызчы, кандай сезимдер пайда болду сизде? Бирден эле байкабадым, мындай сезимди байкаган жокмун. Биринчи фигураны байкаган жоксуз, Экинчи фигуранычы? Мен бир туугандарымдай эле сезип атам да, мындай. Мен бир туугандарым. Хорошо, биринчи фигура ким? Апамбы же атамбы билбейм эже. Дароо айтыңыз, ким? Апам. Кандай сезимдер апаңызга? Сүйлөй бериңиз, токтобоңуз. Кандай сезим болчу, эч кандай. Экинчи фигурачы? Жөн эле мындай ой баскандай эле нерсе сезилип атат мага. Ой баскан? Ой баскандай эле сезилип атат, мен мындай жерди караган сыяктуу эле. Экинчи фигурадабы? Ушул моментте сиздин полеңизде 3-чү фигура болот. 3-чү фигураны караңыз. Бир туугандарымын го, экөөлөрүмөн.
бир тууганыңызбы? Билбейм, мага ошолор эле сезилип атат, мындай сиз менен сүйлөшкөндөн баштап элечи. Андай кичинекейибизде ушу ойноп жүргөн ошолор эле да, мен ушу башка эч нерсени деле элестете албай атам. Ошол моментке барыңызчы. Аларды көтөрүп жүргөндөрүм, ошолорду ойноп аткандарым, карап жүргөндөрүм эле көз алдыма келди да. Ошол моментте сизде кандай сезимдер пайда болду? Эмнелер сезилип атат? Конкретно айтсаңыз. Алым куруп кетип атат азыр. Бирок ошол убакта дагы ошондой болгон да. Өтө слабыйлашып, эки кадам деле мага бир кыйындай сезилчү да, басканчы бошоп азыр деле аябай ушундай кыйналып, мындай отурган жеримде чарчап отурам да. Дагы. Мен да көбүнчө фигураларга алдын ала кирем да. Бүгүн менде баары ал жок, мен азыр даже жатып алып эчтеке кылгым келбей жатат да, ушундай момент болуп атат менде. Состояние. Мен көбүнчө ушундай болом дагы, анан разбор жасагандан кийин кадимкидей өзүмө келем да. Мен ушу жатып туруп баягыдан бери сизди күткөндө ушинтип отургам да. Негизи мындай эмес, мен эртең телефондон эле отургам да. Чыккандан баштап азыр алым куруп, мындай дем алышым дагы башкача болуп атат. Үйгө кирип жаткым келип атат аябай чубалып. Ушу мен башында 13 жашымда болгондо дагы бир айча ушинтип жүрдүм да. Ошо. Билбейм эже. Терең дем алып демибизди чыгарабыз, ниет кылабыз. Эгерде сиз кааласаңыз, мен сизди кыйнай албайм. Мен ошо бир туугандарым эле элестетип атам. Кичинекейибиздегилер эле ушу ойноп жүргөндөй эле. Канча жаштасыз? Канча 11, жашта? 12, 13 жаштагыларым эле. Канча? 11, 12, 13 жаштагы күндөрүм эле элестеп атат да мондайча. Атам, апам ушулар эле көзүмдү жумганда ушулар Эмне эле кылып атасыңар? ойноп жүргөндөрүбүз, мен ошолорду карап жүргөндөрүм, ушуларга айланып ушулар көрүнүп атат. Буундарыңыз барбайбы? Муундарым алы жок да, муундарым. Кээде Мен унуу аябай болуп, муундарым алы бар. кетип атат азыр. Жок, колдорум, муундарым айрыкча согулмай жок атат. 5-нчи февраль сезиңизчи? Мен тайне тарабым көз алдыма келип атат азыр 5 десеңиз. Эч Мхм. нерсени билбейм, бирок ошол жак. Дагы. Анан чоң аталарым дагы ушу жана айтып атканыңыздай болгон да. Айтыңызчы, чоң аталарыңызда же тайне тарабыңызда ушундай кандайдыр бир себептер менен баспай калган адамдар болгон бекен? Менин атам тарабында баспай калбаган экен, бирок талмалуу ошого уруу болгон экен да. Айтышат да ошентип, мени урганда аябай изилдешкен да. Уруттан келатабы эмне дешипчи. Анан ошо караганча ошо чоң атабыздын колунда жүрөткөн окшойт, ошо мындай талмалуу эле дешет да. Талмалуу эмес, бир кандай десем, бакшы сыяктуу, билбейм, дальше мен түшүнө албайм, ошону айтышат эле да. Эмне сыяктуу? Бир мындай башка бир эме кылышат. Кыскасы мындай айтышат эле да, 5-6 ай мурда же 1 жыл мурда боло турган, кийин алдын ала бирдемени бүтүп коет эле, ошондо анан аябай бакырып көрөт, мындай ушундай болот дегенде, ушу 1 жылдан кийин же 6 айдан кийин ушундай нерсе болуп калат эле дешипчи. Ушуну айтышат эле да, мен түшүнө албайм, бирок мына кандай нерсе экенинчи. Мен ошо ооруган кезимде аябай ошо изилдешип эме кылышкан да, ушундай бар эле дешип. Анан мындай болгон да, менде мурунда апам 2 баласы болбой калган экен да, турбаган экен.
Менин атым ошо Турлукан деп коюшкан экен. Анан бирөөсүнүн аты коюлган, канча күн жашаганын билбейм да, бирок аты коюлуп ошо учуп калган, анан ошо айтышат да. Аты коюлган бирөө өчүп калган дейсизби? Мындай кээ бирөө түшүп калган, баягы аты жок эле деп коюлат го. Анын ушу 1 ай жашаганын билбейм же 15 күн жашаганбы, кыскасы аты бар деп айтылат да. Бул тууралуу деле көп нерсе түшүнчү эмесмин, бирок ошо сиздин сабагыңыздан кийин ошолордун да орду болот деп айтканыңыздан айтып атам да азырча. Кантип турасыз? Мен ошондо менен чоң экөө болбой калган, мен 3-чү болгом да. Бул скорее сиздин ата энетегиңизге байланыштуу. Ата энетегиме Ата энетегиңизге. Ата энетекке байланыштуу дегенде мен бул ушул сиздин азыркы абалыңыз сизге эмнеси менен пайда алып келет дегенде ата энетек чыкты да. Ата энетек жөнүндө айттыңыз да. Элестетиңиз, сиздин алдыңызда азыр ата энетегиңиз турат. Өткөндө жандуу жолугушка келгенде көрдүңүзбү ата энетекти койгондо? Эми азыр көрүңүз. Сиз турасыз, ата энетегиңиз сиздин алдыңызда турат. Чувствовать этиңиз алардын сизге карап турганын. Өткөндөгүдөй көп болуп, сиздин атаңыз, апаңыз, чоң ата, чоң энеңиз. Оор ачкандай эле сезилип атат мага. Эми ошол тектериңиздин арасында сиз 3 эмес, 7ге чейин элестетиңиз. 7ге чейин болгондо ар бир текте 120 ден болгондо 254 адам сиздин алдыңызда турушат. Эми ошол адамдардын арасынан сизге окшогон баспаган адамдарды байкагыңыз барбы? Жок. Арасынан жакшылап 254 адамдан карап чыгыңыз. Может, алардын балдарын да бар. Байкаган жокмун. Баары эле жакшынай тургандай эле сезилип атат мага. Сиз тегиңизди караганда өзүңүзгө кандай сезимдер пайда болду? Мен унутулуп калгандай сезим пайда болуп да, мендечи. Мен унутуп калгандай. Эмне деп айткыңыз келет? Ушундай урпагыбыз бар эле дегендей бир кылчайып карагандай сезимдер келди мага. Байкаппыз да, биз унутуп калыппыз дегендей ушундай нерсе. Эмне үчүн алар сизди унутуп калган? Билбейм. Түрткү болгону унутуп калганга. Билбейм, ушу азыр эле эске түшкөндөй, азыр эле таң калыштуу карашкандай сезилип атат, азыр эле эстегендей. Айтыңызчы, менин тегим, ата тегим жана эне тегим. Ата тегим жана эне тегим. Менин атым Турган. Сен кимдин канчанчы кызы болосуз? Мен мындайдын канчанчы кызы болом деп айтыңыз. 3-чү кызымын. Мындай эми, мисалы атаңыз менен апаңыздын мынчанчы кызымын деп айтыңыз. Мен 3-чү кызымын. Сиздердин урпагыңыздармын. Сиздердин урпагыңыздармын. Алардын унутуп калдык дегенди эмне деп карап атасыз? Таарыныч барбы же кандай? Эч кандай деле таарынычты байкаган жокмун, бирок азыр эле мага жарданып карагандай, унутуп калган турбайбызбы дегендей эле сезим болуп атат.
Унутуп калган турбайбы деген сөздү эмнеге айткыңыз келип атат? Эмес нормально да. Тигили ушу тегим айтып атат да, биз бул урпагыбызды унутуп калган турбайбызбы деп ошондой айтып атышат да. Мага ошондой мындай бири-бирине жардам карап шок мындай ушундай сезим болду. Ошондо айтканда сиз эмне деп айткыңыз келет аларга? Мен да бармын деп айткым келди. Айтыңыз, менин тегим. Менин тегим, Мен да бармын. мен да бармын. Мага сиздердин күчүңүздөр керек. Мага сиздердин күчүңүздөр керек. Эмне алгыңыз келип атат алардан? Алардан мага колдоо эми мен жакшы болуп калсам ошо ден соолугума. Сураңыз тегиңизден. Менин тегим, мени колдоп коюңуздар. Менин тегим, мени колдоп коюңуздар. Мен жакшы болуп калайын, мени колдоп коюңуздар. Жакшы ден соолук жакшы болуп, базы эл катары жашагым келет. Басканда сиз эмне жумуштарды жасап, эмне пайда келтиресиз тегиңизге? Мен тегим үчүн, Тегиңиз үчүн эмес, тегке сиздин урук тукумуңузга эмне пайда алып келесиз? Максат, алар сизге энергия берет. Эмне деген максаттарга энергия керек сизге? Сураганды үйрөнүңүз да. Мен турмушка чыккым келет, балалуу болгум келет, баскым келет, толук кандуу жашагым келет. Көрдүңүзбү? Мы сами не знаем, что хотим. мен жакшы болгум келет. Анан жалп кылганы келгенде мен басып айтам, тигип айтам, акчам жок, бул жок, тиги жок. А эмне каалайсың дегенде сами не знаем, что хотим. Сүйлөп баштаңыз, сиз сүйлөгөн сайын мен уже кадимкидей ойгонуп баштадым. Баскым келет, эл катары жашагым келет, турмушка чыккым келет, бала чакалуу болгум келет. Өзүңүздүн каалооңузду айтыңыз, жан дүйнөңүздөн, жүрөгүңүздөн эмне каалайсыз сиз? Бастыңыз. Басканда эмне жасагыңыз келет? Сиз басып аткансыз, толук кандуу бул жашоонун рахатын көргүм келет. Мен дагы чоң акчаларды иштегим келет. Мен дагы ийгиликтүү болгум келет. Сүйлөңүз. Барбы максат? Мен дагы ошо көп жакшы иштерди жасагым келет. Көп адамдарга жардам бергим келет. Бир туугандарыма жардам бергим келет. Ой Кудай, өзүңүзгө биринчи жардам бере албайсызбы? Өзүңүз үчүн сураныңыз, биринчи өзүңүзгө жардам суранып алыңыз, анан кийин бир тууган башкаларга кое туруңуз. Биринчи өзүңүздү коюңуз ордуңузга. Айтыңыз. Алар бүт бара сизди карап турат. Биздин ушундай кызыбыз бар турбайбы деп көрдүңүзбү? Алар унутуп калган үчүн сизге энергия келген эмес тектен. Ден соолугум жакшы болуп, базып жүргүм келет, турмушка чыккым келет. Бала чакалуу болгум келет. Чоң бизнестер жасагым келет. Реализацияна татыктуу жакшы күндөрдү көргүм келет. Алардын баары сизге эмне үчүн керек? Жакшы жашоо үчүн. Эми тегиңизден эмне сурайсыз? Ошолорго эмне керек? Терең дем алып демир чыгарабыз баарыбыз тең. Мени котам. Эми ушунча күч сурадык, көп нерсе сурадык. Эми ага эмне керек? Ыраазычылык. Ыраазычылык за что? Энергия керек, сүйүү керек. Сураңыз. Менин тегим мага Менин тегим мага эмне керек? Айта бериңиз. Сүйүү керек. Бүттөн алыңыз энергия, сүйүү береби тегиңиз? Берип атабыз, сезиңиз. ооба, сезип атам. Хорошо, айтыңыз. Менин тегим мага басканга, бактылуу болгонго, бай болгонго, ийгиликтүү болгонго, эне болгонго, аял болгонго энергия керек, сүйүү керек, мээрим керек, жылуулук керек. Менин тегим мага алло.
Ого Мага там. мага энергия керек, сүйүү керек, бактылуу аял болгонго күч керек, Дагы. байлык керек, бакыт керек. Бай болгонго сүйүү, бай Бай болгонго болгонго сүйүү керек, бактылуу болгонго эмне керек? Жылуулук керек, энергия бактылуу керек. болгонго Ой, жылуулук керек, энергия керек, А басканга эмне керек? басканга күч керек, Күч кубат керек дагы. күч кубат керек. Алар эмне деп атышат? Мындай ушу жаңылык болгондой эле жарданып аябай тыпыр болуп турбагандай сезилип атат да, 250 канча адам дедиңиз. Топтолуп аябай нары бери баскылашып аябай бири бирине ушундай нерсе сезилип атат да. Эми барып туруп, атаңыз менен апаңыз сизди кучактаганын өзүңүз барасыз аларга. Атаңыз менен апаңыз сизди кучактап, алар сизге баары чогулуп алып, сизге энергиясын, сүйүүсүн берип атканын өткөндө биз кармап бердик го жантууда. Энергиясын, сүйүүсүн берип, кайра сизди ортого алып, бүт баары сизди курчап алып, сизге күч, энергия бергенин прям сезиңиз. Терең дем алып, демиңизди чыгарып, бутуңузга чейин, башыңыздан, чачыңыздын учунан, бутуңуздун тырмагынын учуна чейин күч келип жатканын, тектин күчү, тектин сүйүүсү, тектин энергиясы, терең дем алып, дем алганда кабыл аласыз, демиңизди чыгарганда жеткиресиз. Кандайдыр бир себептер менен сизди унутуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде жанагы балдар чарчай берген, сиз төрөлгөнсүз да. Например, бизде эмне кылат көбүнчө илгерки заманда, кыргыздарда балдарды ушундай неме болбош үчүн, например, көзүбүз тиет же бир нерсе болот деп башка жака беришкен, типа бирөөлөргө беришкен, ырым-сырым кылган да, чтобы сиздин жашооңуз уланып кетиш үчүн, сиз чарчап калбаш үчүн дагы кандайдыр бир какой-то бир страхтардан сизди неме кылышкан, атайлап көңүл бурушкан эмес, чтобы жили, чтобы вы выжили. Ошон үчүн дагы кандайдыр бир себептер болушу мүмкүн. Айтасыз, менин тегим сиздерге тиешелүү выживание, например, программа выживанияны сиздерге бердим, көз тиет деген программаны сиздерге бердим. Биз балдарды көрсөк, сүйсөк, чарчап калат, биз көзүбүздүн тиеп чарчап калышы мүмкүн деген программаларды сизге бердим деп бүт баарын ыраазычылык айтып иштеңиз, сезиңиз. Менин тегим көз тиет деген туура эмес программалардын баарын силерге бердим. Программаларды тиешелүү, сизге тиешелүү эмес программаны өздөрүнө кайтарып бересиз. Мага тиешелүү эмес программаны өзүңүздөргө кайтарып бердим. Ал эми мен өзүмө керектүү сиздерден келе жаткан сүйүү, мээрим, жылуулук, күч-кубат программаларын кабыл алдым. Мага тиешеси жок программалардын баарын өзүңүздөргө кайтарып бердим. Эми энергияларын кабыл алыңыз. Койгондуңузбу? Өзүңүзгө акырын келиңиз, терең дем алыңыз. Сездиңизби тектен келе жаткан күчтөрдү, сезимдерди? Азыр мен жанагы биринчи отургандагадан аябай мындай күчтүү отургандай эле болуп атам да. Бутум учуна чейин тердеп чыкты, ысып, анан тамамдан кадимкидей эле тер агып атат. Өзүм дагы мындай жана отура албай атканда жатып, уланып жанбаштап, анан кайра туруп ушинтип отуруп аткам. Азыр андайдын бири дагы жок. Мен да өзүмө келип калдым. Мен чындыгында уже бүгүн эртең менен тургандан баштап эле вроде нормально, убагында уктадым, убагында турдум, бирок жумушка араң келип, араң отуруп, азыр кантип эфирге чыгам деп аттым эле. Сиз менен практика жасагандан кийин мен да өзүм кадимкидей тирилдим да. Эртең менен кечинден эпилип жаткам, эртең сен менен жолугушайын же байланышайын деп. Эртең менен бери күтүп атам. Тек менен көбүрөөк иштеңиз. Бул жерде сизге тектин айтканын аткаруу сиз үчүн выгодно болгон экен да, вам выгодно, чтобы алардын сүйүүсүн алыш үчүн. Бирок жанагындай бир кандайдыр бир себептер менен биринчи, экинчи бала бизде андай көп да, мисалы, тем более кыргыздардын чындыгында кыргыз элинде касиеттүүлөрдөн көп дагы, анан баласын жакшы көрүп койсо деле көз тиип чарчап калган моменттер деле болгон да. Мүмкүн
моменттер болгон дагы анан кийин лучше балага көңүл бурбаш керек. Бала эгерде наоборот сүйсөк, балага жакын болсок, балабыз чарчап калат, балабыз анан бул жашоодон өтүп кетет деген страх болгон дагы возможно да эми. И ошон үчүн сизге көңүл бурбаганга аракет кылышкан. Бирок Эгерде ошо сиз чоң энебиз дагы айткан экен, эме кылып эле мондай этегиме салып эле эмесин кылбасам да киши кылса чоңойтуп берсем болмок деп ыйлаган экен да, менде мурунку ушу 2 баласы өткөндөчү. Вот көрдүңүзбү, ошон үчүн сиздин тегиңиз ошон үчүн старались вас сизге көңүл бурбаганга. Сиз дегенде күчтүү тег болсо жанагынтип. Баарыбыздын деле тең күчтүү тег, ар бир тегдин өзүнүн касиети бар да. Вот, ошол касиеттин таасири болушу мүмкүн. Ошон үчүн дайыма тегиңизге эртең менен көзүңүздү ачып атча электен мурда эле ойгонгонуңузду уже билесиз, ойгонгондон баштап менин душа, мен сага ыраазымын, менин тегим, ата тегим, эне тегим сиздерге ыраазымын. Төшөктөн тура электе эле ыраазымын деп, мен өткөндө 2 фигураны коюп жасагыла дедим го, ошондой кылып ата тегим, эне тегимди коюп алып, аларга ыраазычылык айтып, отурган жериңизден эле жүгүнүп ыраазычылык айтып, күч бергиле мага, буттарыма күч бергиле, буттарыма ушинткиле деп аткарыңыз, көп аткарыңыз. Күндө 100. Старайтесь, даже элдер барбы, элдер жокпу, кулаңызга наушникти салып алыңыз дагы аткара бериңиз. Мисалы мен эс алам, өзүңүздүн территорияңызды билиңиз деп коет эле, личный сиздин да өзүңүздүн личный пространствоңуз болуш керек. Все, мен чарчадым, эс алам деп туруп, мүмкүн башка жакка эшикке чыгып алып деле азыр жыгылып калды го бишкекте деле. Чыгып алып деле ал жака наушникти кулаңызга салып, ошол жактан жасап, практиканы деле жүгүнүп жасап, эгерде элдерден жүгүнгөндөн уялган болсоңуз, көзүңүздү жумуп алып деле жүгүнүп атканыңызды сезип, эртең менен эртерээк туруп, анда деле мындай прям жүгүнүп жасагандагы сезимдер тактыр башкача сезим. Жүгүнгөн сайын ыраазымын сиздерге, сиздердин оюңуздарга, сиздердин программаңыздарга, сиздер мени ушинтип, менин жашоомду алып калыш үчүн, мени тирүү калтырыш үчүн ушинтип, ушундай оюңуздарга, сиздердин программаларыңызга ыраазымын. Мага ушундай максаттарыма ушундай күч бериңиздер, тигентиңиздер, мыктыңиздер дей бериңиз. Хорошо? Текке жүгүнөбүз. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат.